Экидөө согушса ортосунда чымын өлөт. Аны сыңарындай Турциянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен анын негизги оппоненти Фетхуллах Гүлендин кармашында Кыргызстан кайдан кыпчылып жүрөт. Түрк улутундагы кыргыз жараны Орхан Инанды эки өлкөнүн ортосундагы саясий соодалашууга алып келеби? Или Турция – страна демократии, или зачинщик бунта Гюлен. Выбор придется сделать. Орхан Инанды Кыргызстандагы белгилүү Сапат билим берүү мекемесинин президенти. Түрк бийлиги аны терроризмге айыптап, бир нече жылдан бери Турцияга өткөрүп берүүсүн талап кылып келишкен. Бирок кыргыз тарап ал өтүнүчтү аткарбай койгон. Акыры Орхан Инанды дайынсыз болууда. Андыктан Инандынын жоголушундагы кызыктуу жагдайларга жана түрдүү шектенүүлөргө негиз берген учурларга кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Сапат билим берүү мекемеси, Реджеп Тайып Эрдоган, Фетхуллах Гүлен, Орхан Инанды жана терроризм. Булардын бири-бирине кандай тиешеси бар? Анда сөз башынан болсун. Орхан Инанды 31 майда кечки саат 18:00 кийин дайынсыз жоголгон. Бир күн өткөндөн кийин анын автоунаасы үйүнөн алыс жерде табылган. Кызыгы, машинанын эшиги ачык калган жана ичиндеги баалуу оокаттар уурдалган эмес. Ошол эле күнү Орхан Инандынын уулу арыз менен кайрылып, бул иш боюнча сотко чейинки тергөө башталган. Биздин тактала элек маалыматтар боюнча ага карата күч колдонуп кармап жатышат. Анын автоунаасын Октябрь районундагы кафенин алдында табышты. Баалуу оокаттар ордунда экен. Демек аны тоноо максаты болгон эмес. Эгер бул жөн гана уурулук боло турган болсо, анда баалуу оокаттарды дагы алып кетишет эле. Көп өтпөй жарандар Түрк элчилигинин алдына чыгышып, мөөнөтсүз акция уюштурушуп, Орхан Инандыны тезирээк табуу талабын коюшкан. Ал эми анын кесиптештери Инандынын жоголушуна Турциянын атайын кызматынын тиешеси бар болушу мүмкүн деген билдирүү жасашкан. Орхан Инандыны Кыргыз Республикасынын жараны Бул окуя эмне үчүн 31 майда болду? Балким жалпы орто билим берген мектеп мекемелердин окуу жылы аяктаганына байланыштуубу? Эми кызыктын баары ушул жерден башталат. Турция Орхан Инандыны терроризмге айыптап жатканынын себеби ал Сапат билим берүү мекемесинде эмгектенет. Ал эми Сапат Түрк лицейи Фетхуллах Гүленге тийиштүү деп айтып келишет. Фетхуллах Гүлен болсо Реджеп Тайып Эрдогандын элдешкис досу жана эң негизги оппоненти. Орхан Инандыны Түрк элчилигинде кармап жатышат деген билдирүүнү анын жубайы Рейхан Инанды жасады. Ал кыргыз бийлигине жана элине кайрылып, жолдошун Түркиянын бийлигинен коргоп калууга жардам сурады. Maga gelgen malumat boyunca Türkiye elçiliğinin imaratında karmalıp jatat eken. Bugün erten Orhan Agay'dı kıynap Kırgız janandığından çıkam degen arızdı jazdırıp Kırgızstan'dan alıp çıkıp ketişet eken. Uşak deyin desem dal uşul sıyaktu jol menen dününün bulun burçunan Türkiye memleketi sebat sistemasında iştegen mugalimderdi terörist degen jalgan jala menen Türkiye'ga alıp ketip çatat. Дал ушул маалымат боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары эмне үчүн Түрк элчилигинин имаратын тинтүүгө алышкан жок деген суроону жактоочу Таалайкүл Токтаконова дагы салды. Буга 120% ишенсе болот. Анткени ошол маалыматты билген адамдар айтты. Билген, көргөн адамдар. Бирок коркуп азыр айта албай атат. Бирок ошону биздин органдар ошолорго айтып берсек болот да. Ошолор баягы ошол маалыматты текшерсе болот да. Рейхан айымга сизге түшкөн маалымат туура эмес экен деген дагы жооп бүгүн айыптан бизге баалуу болуп жатпайбы. Бирок алындай дагы суроо болбой жатат да. Дагы бир кызыктуу жагдай Орхан Инанды дайынсыз жоголоор алдында мурунку ички иштер министри Мелис Турганбаев менен жолуккан. Аны Турганбаев өзү дагы тастыктады. Ооба, биз Адриано кафесинде отурганбыз. Ал күнү билим берүү системасын талкууладык. Менин бизнес ачуу тууралуу ойлорум бар. Балам менен баргам. 30 мүнөттөй сүйлөшүп, чай ичип анан кетип калдык. Буга чейин аны менен жолугуп жүрчүмүн. Ал балдарымды Сапат мектебине киргизүүгө жардам берген.
Белгилей кетсек, Орхан Инанды Кыргызстанга 1995-жылы көчүп келип, ал кезде Сибат деп аталган билим берүү мекемесинин жетекчисине тарбия иштери боюнча жардамчы болуп кызматка орношкон. 2001-жылы Сапаттын президенттигине дайындалган. Ал эми 2012-жылы болсо кыргыз жарандыгына ээ болгон. Тагыраагы Туркияда 2016-жылы жүз берген куралдуу тополоңго чейин эле жарандыгын алмаштырып Кыргызстанда отурукташып калган. Бирок ага карабастан түрк бийлиги тарабынан 2019-жылы Орхан Инандыны Турцияга өткөрүп берүү тууралуу өтүнүч түшкөн. Кыргыз тарап болсо ал кыргыз жараны деген жүйө менен Кыргызстан тарап Орхан Инандыны экстрадициялоодон баш тарткан. Сага жакшынакай сүйлөгөрү, татынакай жооп берсеңчи. Сапат билим берүү мекемелеринин мугалимдерине болгон массалык кысым 2016-жылы башталган. Дал ошол жылы 16-июлда аскер адамдары Туркияда төңкөрүш жасоо аракетин көрүшкөн. Алар башкы штабты, борбордук телеканалдарды басып алышып, бийлик алардын колуна өткөнүн жар салышкан. Көп узабай Реджеп Тайып Эрдогандын тарапташтары көчөгө чыгып, эки тараптуу кагылышуудан 240 адам набыт кетип, 2000ден ашуун жаран, түрдүү жараттарды алышып, акыры расмий бийлик тополоңчуларды жеңип чыккан. Кесепетинде күч органдары 50 миңден ашуун адамды камакка алышып, 169 миңден ашуун жаранга кылмыш иштерин козгошкон. Ал эми Турциянын президенти болсо аскерий төңкөрүшкө эски досу Фетхуллах Гюленди айыптап чыккан. Все, кто причастен к попытке переворота, понесут самое суровое наказание в зависимости от того, какие структуры они представляют. Она была осуществлена группой заговорщиков из незначительного числа вооруженных сил Турции и служб безопасности. Их действия были нацелены на подрыв национального единства, национального выбора. Они действовали по указке из Пенсильвании по наводке Фетхуллаха Гюлена. Фетхуллах Гюлен 80 жаштагы ислам дин алымы 1999-жылы Америкага жер которуп, Пенсильвания штатында отурукташкан. Хизмет деп аталган суннит агымын негиздеген. Туркияда анын миллиондогон тарапташтары бар экени, көбүнчөсү мамлекеттик кызматтарда иштери айтылып келет. Мындан сырткары дүйнөнүн 140 өлкөсүндө билим берүү мекемелерин түптөгөн. Убагында Реджеп Тайып Эрдоган менен Фетхуллах Гюлен дос болушкан. Бирок 2013-жылы мамлекетти көзөмөлдөө боюнча Гюлен менен Эрдогандын ортосунда таймаш башталып, ал маалда өкмөт башчылык кызматта отурган Реджеп Тайып Эрдоган Гюлендин жеке менчик мектептерин жаап, анын тарапташтарын мамлекеттик кызматтарга жолотпоо боюнча чара көрө баштаган. Эсиме жазылыптыр. Бандага келбейм деп. Шеф. Кеңесинде татыктуу балдар алабыз. Кийин Эрдоган президент катары калыптангандан кийин анын алдындагы бийлик 2016-жылы хизмет кыймылын расмий түрдө террористтик уюм деп жарыялашкан. Расмий Анкаранын АКШдан Фетхуллах Гюленди өткөрүп берүү талабы аткарылбай келет. Өз кезегинде Фетхуллах Гюлен бийликти күч менен басып алууга тиешеси жок экенин билдирет. Эта попытка, разумеется, развязывает ему руки для того, чтобы преследовать его критиков в стране. До этого момента он арестовывал людей и конфисковывал их имущество. Теперь этого будет больше. За пределами страны они преследуют мои школы. После случившегося они возьмутся за них с новой силой. Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда 1992-жылдан тартып иштей башташкан. Ал башында Сибат деп аталчу. Аталган лицейлерди Гюлендин жолдоочулары ачышканы айтылып келет. Учурда Кыргызстандын аймагында 16 лицей, 2 эл аралык мектеп жана эл аралык Ататүрк Алато университети иштеп келет. 2016-жылдагы Туркиядагы аскерий тополоңдон кийин Реджеп Тайып Эрдоган чет мамлекеттердеги Гюленге таандык делген мектеп жана университеттерди жабууга чакырып келет. Ага ылайык Азербайжан, Грузия, Сомали, Пакистан Гюленге таандык делген билим берүү мекемелерин жабып, кыскартып салышкан. Дал ушундай талап Кыргызстанга дагы коюлган болчу. Бирок ал маалда президент болуп отурган Алмазбек Атамбаев Түркия Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деген жүйө менен Сибат билим берүү мекемесин жоюп салуудан баш тарткан. Мен Гюленди тааныбайм. Сибат мектептерин Түркияда жана Кыргызстанда төңкөрүш даярдаган саясий уюмдар менен байланыштыруу чындыкка кошпойт. Сибат эмне иш кыларын биз жакшы билебиз. Кийин Сибат лицейлери атын Сапат деп өзгөртүп, мекеменин уюштуруучуларынын курамына Кыргызстандын билим берүү министрлиги дагы кошулуп калган. Кыргызстандын бул кадамдарынан кийин кыргыз-түрк мамилеси солгундай түшкөн. Гүленчилер менен күрөшүү тууралуу маселени Эрдоган кийин Сооронбай Жээнбековдун тушунда дагы көтөргөн.
Биз Кыргызстандагы туугандарыбызга фето уюмуна каршы күрөшүш керектигин ачык эле айттык. Биздин мамлекеттер ортосундагы кызматташтык артык экенин белгиледик. Жээнбеков бул маселени терең изилдеп, ыкчам чараларды көрөт деп ишенемин. Бирок Эрдогандын бул сөздөрү ал маалда жоопсуз калган. Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаров кызматка орношкону саясий алака боюнча түрк президенти менен бат эле тил табышкандай болду. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда Түркия тарап ар кыл жардам көрсөтүүгө даяр экенин жар салган. Көп узабай Садыр Жапаров 9-майда Түркияга расмий иш сапары менен барды. Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаров менен эки тараптуу жолугушуусу маалында дагы гүленчилер эки мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Бул тармакта эки өлкө эриш аркак иш алып барышы керектигин ачык эле айтты. Ал эми Кыргызстандын президентинин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев дайынсыз жоголгон Орхан Инанды тууралуу Садыр Жапаров Эрдоган менен сүйлөшүүсү учурунда кеп козгогонун билдирди. Президент Садыр Жапаров кесиптеши Режеп Тайып Эрдогандан Кыргызстанда дайынсыз жоголгон Орхан Инанды тууралуу сурады. Эрдоган болсо аны тааныбайм, эч нерсе маалыматым жок жана фетонун тарапташтары тууралуу эч нерсе уккум келбейт деп жооп берди. Бериле кетсек, Түрк лицейинин жетекчиси жоголгон учур Монголияда дагы катталган. 2018-жылы Улан Батордо жергиликтүү Түрк лицейинин директорун беткапчан белгисиз 3 адам уурдап качышып, аскерий учак менен Турцияга алып чыгаарда Монголиянын өкмөтү тоскоолдук жаратып алып калышкан. Дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды кыргыз жараны. Аны күч менен чет мамлекетке чыгарып кетүүгө мыйзам жол бербейт. Мындан улам анын жубайы Рейхан Инанды учурда түрк тарап жолдошун кыргыз жарандыгынан баш тарттырып, андан соң Түркияга чыгарып кетиши толук ыктымал деп кооптонуп жатат. Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу боюнча 170 адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тажрыйбалуу тергөөчүлөр биргеликте иштеп жатышканын билдирди. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова болдум. Көрүшкөнчө.